Саламатсыздарбы? Детектор берүүсү жаңылыктарды окуп, анализдеп, сиздерди калп маалыматтардан, манипуляциядан жана пропагандадан коргойт. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы көз карандысыз медиаларга жана бейөкмөт уюмдарга болгон чабуул жана жеке кызыкчылыктар тууралуу сөз кылабыз. 13 апрелде Facebook'ta bir катар активист жана журналисттер Кемпирабад суу сактагычы Google картада Өзбекстандын аймагына карап калганы тууралуу жазып чыгышты. Андан көп өтпөй ошол эле Facebook'тун башка колдонуучулары Google компаниясы эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып, бул маселени кайрадан бузуку НПОчулар көтөрүп чыгышканын жазышты. Ал тургай айрым аккаунттар Кемпирабад боюнча чек ара тилкелерин Google картада укук коргоочу Чолпон Жакупованын буйртмасы жана Батыштын бузуку уюмдарынын жардамы менен өзгөртүшкөнүн дагы айтышты. Мындай окшош билдирүүлөр Facebook'та түрдүү тайпаларда жапыр таратылып, социалдык тармакта Кемпирабад маселесин көтөргөн активист жана журналисттерге карата терс маанай жаратуу аракети болду. Эске сала кетсек, өткөн жылдын аягында Кыргызстан менен Өзбекстан кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участоктор жөнүндөгү келишимди жана Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга кол коюлуп, ратификацияланган. Андан соң президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке мамлекеттик сапар менен келгенде эки өлкө чек арасын делимитациялоо процесси аяктаганын билдирген. Түзүлгөн макулдашууга ылайык Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан 4957 гектар жер жана буга кошумча суу тосмосун коргоо үчүн 19500 гектар жер тилкеси Өзбекстанга өткөрүлдү. Ал эми Кыргызстанга мурда берилбей калган 1019 гектар жайыт жер жана суу сактагычтын сол жайга аркылуу курулбай калган суу каналы үчүн кенемде катары жалпы аянты 12849 гектар Гавасай тилкеси өткөрүлүп берилди. Жыйынтыгында Кыргызстанга мурда кенемде катары берилген жер тилкесин кошкондо жалпы 19000 гектардан ашуун жер өттү. Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүшүнө каршы пикирин билдирген бир катар активист жана саясатчы камакка алынып, 8 айдан бери тергөө абагында отурушат. Алардын айрымдары гана ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Эми Google картанын чырына кайтып келсек, Google картанын тиркемесин ачып, Кемпирабад суу сактагычын издей турган болсок, суу сактагыч Өзбекстандын аймагына киргизилгенин көрүүгө болот. Google'дун техникалык жардам бөлүмүндө эгер эки өлкөнүн ортосундагы чек ара такталган болсо, картада бөлүнмөгөн боз сызык менен белгиленери жазылган. Сүрөттө көрүнүп тургандай, Кемпирабад суу сактагычы боз сызык менен ишенимдүү түрдө Өзбекстандын аймагына караштуу экени көрсөтүлгөн. Бул фактыны жазып чыккан активист жана журналисттерди социалдык тармакта бузуку, НПОчу, батышчыл деген клеймо менен каралоо аракети болду. Эми бул түшүнүктөрдүн кайдан, кантип пайда болгонун карап көрөлү. Батышчыл бузуку түшүнүктөрү алгач социалдык тармактарда 2019-жылы Азаттык радиосу, Клоп медиасы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупциялык схемасын ашкерелеген видео тасмадан кийин активдүү пайда боло баштаган. Иликтөөдө Райымбек Матраимовдун тиешеси бар делген коррупциялык схеманын аркасы менен Кыргызстандан $700 миллион ашуун каражат сыртка чыгарылып кеткени айтылган. Бул иликтөө коомчулукта чоң резонанс жаратып, бир катар наразычылык акциялары да өткөн. Андан кийин да иликтөөлөрдүн сериясы чыгып, Райымбек Матраимовдун $миллиондогон мүлкү, жубайынын жана үй бүлөсүнүн кирешелери тууралуу иликтенген. 2020-жылдын 20 октябрында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовду жемкорлукка айыптап кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылы бажы системасында көмүскө киреше алып келүүчү коррупциялык схеманы түзүшкөн. Анын натыйжасында мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Айыпталуучу тергөө менен кызматташууга жана 2 миллиард сом өлчөмүндө мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга даяр экендигин айткан соң үй камагына чыгарылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду жемкорлук боюнча күнөөлүү деп таап, ага 260 000 сом айып пул чегерген. Матраимов күнөөлүү экенин сотто өзүнө мойнуна алган. Мамлекетке келтирилген чыгым катары 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай түрдө, 600 миллион сомду кыймылсыз мүлк түрүндө мамлекеттин бюджетине өткөрүп берип жазадан кутулган. Матраимовго байланышкан коррупциялык иштер ашкереленген иликтөөлөрдөн кийин Facebook социалдык тармагында Райымбек Матраимовду колдоо топтору активдүү түзүлүп, иликтөөнү жасаган Азаттык жана Клоп медиаларына каршы системалуу каралоо башталган. Дал ушул тайпанын активдүү өкүлдөрү 2021-жылы Азаттык медиа жабылсын деген аталыштагы топту да негиздешкен. Анда Азаттык эл душманы, ЛГБТнын колдоочулары деген өңдүү терс пикирлер байма-бай бөлүшүлө баштаган. 2022-жылдан тарта Кыргызстандагы көз карандысыз медиаларга каршы митингдер да өтө баштады.
Мурда соц тармактарда жайылып келген азаттык элдин душманы, азаттык клуб батыштын кулдары, эл бузарлар деген сыяктуу чакырыктар эми митингтерде дагы айтыла баштады. Мисалы, ушул жылдын 1 февралында Бишкек шаарындагы Горький паркында 30га жакын адам бейөкмөт уюмдарга каршы митингге чыгышкан. Митингчилер чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзамдык кабыл алууну, азаттык клуб медиалары жана Сорос Кыргызстан сыяктуу бейөкмөт уюмдарды жабууну талап кылышкан. Мындан сырткары 2022 жылдын 9 февралында Кактус медиага да каршы митингдер өткөн. Митингдин уюштуруучулары да Кыргызстандагы коррупциянын символуна айланган Райымбек Матраимовдун колдоочулары болгон. Алардын бири Илимбек Исраилов. Бул буга чейин Матраимовду колдогон бир канча митингде жүргөн. Ал ушул митингтерде жана Facebook'та баракчасында да азаттык жабылсын, бузукулар деген өңдүү ойлору менен дагы бөлүшө баштаган. Азаттык кетсин деп талап кылабыз. Бул митингтерде айтылган сөздөрдү анализдеп көргөндө, акыркы 2-3 жыл ичинде көз карансыз медиаларга каршы манипуляциянын төмөнкү ыкмалары колдонулган. Негативдүү образ түзүү, бир топко каршы негативдүү сөздөрдү, мисалы бузуку батыштын агенти деген өңдүү сөздөр айтылып, образ түрүндө душман көрсөтүү аракети болот. Бул сөздөр эмоционалдуу боектор менен айтылгандыктан көпчүлүгү далилдин бар же жок экенине көңүл бурбайт. Ошондуктан манипуляциянын бул түрү манипулятордун душманына каршы терс пикир жаратуу үчүн кеңири колдонулат. Ярлык илүү, бир топко каршы негативдүү образ түзгөндөн кийин ошол топту ассоциация кылуучу сөздөр айтылат. Мисалы, ЛГБТ өкүлдөрү, жалганчылар, гейлер деген өңдүү калк арасында терс кабыл алынган белгилер аркылуу негативдүү образ дагы да күчөтүлөт. Бул көп учурда сынга кабылган топтун чыныгы өзгөчөлүктөрүнө эмес, жалпыга терс мүнөздөмө берилет. Жек көрүүгө үндө коомдо бир адам же топ тууралуу негативдүү образ түзүлө башталганда, манипулятор каршы топту жек көрүүгө үндөйт. Ал жек көрүү көпчүлүк учурда келечекте болуучу коркунучтар менен байланыштырышат. Мисалы, азаттык кыргыздын баалуулуктарын жок кылат, гей лесбиянкалардын өлкөсүнө айланабыз деген сындуу көпчүлүккө өөн учураган жана кабыл албай турган сөздөр менен жек көрүүгө үндөйт. Мындай сөздөр адамдын эң сезимтал баалуулуктарына каршы келгени үчүн манипулятор сөзүн далилдегенге да аракет кылбайт. Анткени жаратылган негативдүү образдын аркасынан манипулятор өз максатына жетет. Кыргызстандагы көз карансыз медиалар менен бирге акыркы убакта бейөкмөт уюмдарга каршы да системалуу түрдө негативдүү маанай жаратуу аракети бар. Бул каралоолор көпчүлүк учурда өлкөнүн бюджетинен каржыланган мамлекеттик каналдар аркылуу жүргүзүлүүдө. Мисалы, 13 декабрда ЛДР телеканалында Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын абактагы мөөнөтүнүн узартылганы тууралуу сюжет көрсөтүлгөн. Анда өзүн саясаттануучу деп атаган Актан Ажмамбетов бейөкмөт уюм НПО түшүнүгүн чечмелеп берген. Айтып коюнчу, НПО кыргызчасы бейөкмөт. Бейөкмөт. Бей деген сөз бул жок деген сөз кыргызда. Беймал, бейбаш, бейбак дейт го. Бей деген бул жок деген сөз. Бейөкмөт деген бул башы жок, эң баш деген эле сөз. Да что ты, черт побери, такое несешь? Чынында, бейөкмөт уюм адатта өкмөттөн көз карандысы иштеген топту сүрөттөйт. Бул термин Бириккен Улуттар уюму тарабынан 1945 жылы мамлекеттик органдар менен жеке жактарды айырмалоо үчүн иштелип чыккан. Бейөкмөт уюмдар адатта белгилүү бир миссиясы же кызматы бар жеке адамдар тарабынан түзүлөт жана алар өздөрүнүн платформасын коммерциялык эмес сектордогу кызыкчылыктарды коргоо үчүн колдонушат. Дүйнөлүк банк бейөкмөт уюмдарда азапты жеңилдеткен, чакырылардын кызыкчылыгын, айлана чөйрөнү коргогон, негизги социалдык кызматтарды көрсөткөн же коомчулукту өнүктүрүүчү ишмердүүлүк менен алектенген жеке уюмдар деп мүнөздөйт. Бейөкмөт уюмдар бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча иш алып барышат. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү 1990 жылдан кийин активдүү башталган. Жаңы көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан үчүн либералдуу коомчулук түзүү жана калктын социалдык турмушун жакшыртуу максатында гуманитардык жана социалдык уюмдар ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаган. Азия өнүктүрүү банкынын 2011 жылдагы докладына ылайык, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын 43%-га жакыны чакырчылык менен күрөшүү, 42%-га жакыны адам укуктары жана 17,1% гендердик маселелер жана башка багыттар боюнча иш алып барышат. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү болсо, ар бир президенттин учурунда сынга алынып, аларга саясатка кийлигишти деген айып тагылып келген. Мисалы, туңгуч президент Аскар Акаев бийлигинин кулашына себеп болгон Жоогазын революциясын бейөкмөт уюмдар жасады деп эсептеген. Бирок тарыхта белгилүү болгондой, туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигинин кулашына баш мыйзамды одоно түрдө өзүнө карата ылайыкташтырып, бийликти узурпациялоого аракет кылганы жана кландык башкарууга өткөргөнү себеп болгон. Андан кийин Курманбек Бакиевдин тушунда да кландык башкаруу жана бийликти кыянаттык менен пайдалануу фактылары болгону жашыруун эмес.
Дал ушул учурда Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар өлкөдө кабыл алынып жаткан мыйзамдар боюнча тынчсызданууну билдирген билдирүүлөрдү жасап турушкан. Бул өз учурунда диктатордук бийлик орноткусу келген президенттерге жаккан эмес. Бейөкмөт уюмдарга карата негативдүү образ түзүү Кыргызстанда 2013-2014 жылдары байкаларлык күчөйө баштаган. Ошол убакта парламенттин депутаты болуп турган жана азыр бейөкмөт уюмдарга каршы митингдерди уюштуруп жүргөн Турсунбай Бакир уулу жана башка депутаттар чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташкан. Бул Орусияда 2012 жылы башталган бейөкмөт уюмдарга байланыштуу негативдүү маанай жана кабыл алынган мыйзамдар катаалдашкан учурга туура келет. Анткени 2011 жылы Орусияда өткөн шайлоо бир катар мыйзам бузуу жана жыйынтыктарды фальсификация кылуу менен коштолуп, бир катар бейөкмөт уюмдар буга тынчсызданууну билдиришкен. Орусияда плюрализм жоголуп, диктатордук режим орношу мүмкүн деген тынчсызданууну билдиришкен. Ушул окуядан кийин мамлекеттик думанын бейөкмөт уюмдарга болгон мамилеси кескин өзгөрүп, бир катар катаал мыйзамдар кабыл алына баштаган. Ошол эле учурда бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамдын көчүрмөлөрү Кыргызстанда да сунуштала баштаган. Чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам долбоордун автору Турсунбай Бакир уулу өзү да бул мыйзам Орусиядан алынганын айткан. Ушул жылдардан баштап Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндө шпион, батыштын саясатын таңуулоо деген сөздөр да айтыла баштаган. Мындай лексикондор дээрлик бардык учурда Москвада каттоодон өткөн Станрадар сайтында жана Кыргызстандагы Вечерний Бишкек гезитинин сайтында байма-бай колдонулуп келет. Бейөкмөт уюмдар тууралуу чыккан кабарларда алар Орусиянын таасирин азайтууну көздөгөн, Кыргызстандын баалуулуктарын жогото турган күч сыяктуу көрсөтүлгөн. Ал эми 2014 жылдан баштап Европанын жана бейөкмөт уюмдары ЛГБТнын коомчулугу менен ассоциация кылуу активдүү башталган. Көз карандысыз медиаларда болгон сыяктуу бейөкмөт уюмдарга да манипуляциянын ярлык илүү, негативдүү образ жаратуу жана душман көрсөтүү ыкмалары кеңири колдонулуп келет. Бул билдирүүлөрдө кастык тили да кеңири колдонулат. Кастык тили бул эмоционалдуу боёкко боелгон түшүнүк болуп саналат. Жөнөкөй сын пикирден айырмаланып, терс баа берүүчү, улутуна, гендерине, диний ишенимдерине, жаш өзгөчөлүктөрүнө же дагы башка өзгөчөлүктөрүнө жараша кемсинтүүчү, ал тургай ыза кылуучу мүнөзгө ээ. Бейөкмөт уюмдарга каршы колдонулган бузуку, арам ойлуулар деген сөздөр артикл 19 уюму белгилеген кастык тилинин пирамидасы боюнча дискриминацияга, кастыкка же зомбулукка шыктаган мүнөзү боюнча дискриминациялык жек көрүүгө үндөө деген түрүнө кирет. Азыркы учурда дагы социалдык тармактар аркылуу бейөкмөт уюмдардын иштери тууралуу бир жактуу жана негативдүү маалыматтар берилүүдө. Кызыгы, батыштын кулдары, бузукулар деген патриоттор көз карандысыз медиалардын демократиянын өнүгүшүндө, шайлоонун таза өтүшүнө болгон салымдары жана бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга берген жардамдары тууралуу таптакыр сөз козгошпойт. Белгилей кетсек, кээ бир тайпалар каралоого аракет кылган Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКлар чуулгандуу коррупциялык схемаларды аныктап, ошонун негизинде кылмыш иштери козголгон учурларда абдан көп табууга болот. Урматтуу көрүүчүлөр, кимге ишенүү керектигин албетте өзүңүз чечесиз. Бирок маалымат алуу учурунда кээ бир топтордун коррупцияга тиешеси бар адамдардын колдоочуларынын манипуляциясына туш болуп калбаңыз. Саламатта калыңыздар.